Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жаналарды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кезектеги укук коргоо органдарындагы текшерүүлөр бул жолкусунда прокуратура кызматкерлери менен биргеликте Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери Борбор калабыздын 1-май Ички иштер башкармалыгынын 2 тилкелик нускоочусунун кызматын кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн шектеп колго түшүрүштү. Райондук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бейбаштык менен шектелип, кармалган 2 жаранды уур токмокко алышып, чөнтөк телефондору менен акчаларын алып коюшкан деп шектелишүүдө. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топта болуп келди. Мендер старший чогуу иштейбиз. Чогуу иштейсиңер? Койт турат, түшүндүрүп берет. Азыр неге зачем тартайын деп атасыздар? Зачем? Гендиге барыңыз, гендиден өткөрүңүз. Мына саат биз деген бияка саат 11-де келгенбиз. Азыр 2:30 болду. Уже 3,5 сааттан бери бизге препятствие кылып атат. То есть үйгө препятствие кылып. Мен сага айтып берет атам, укпайсың до конца. Булардын астында задержанный бар экен, который не зарегистрированный, тиги журнал доставление түшкөн эмес. Бирөөнүн башында ссадина. Gelip skoriye gelip yüzüstön gelip tik etти. Başını tik etти. Bu eşek kattığımız, aların canından alar hazır bize gösterip veriyor da, что bu turgan iki участковый telefonlarını algan, 4200 so'mni algan, birden iki telefon algan deb. Жол байке алды, жалган нерсе байке, андай болбойт. Азыр мындай да. Ошондой болот. Эми азыр деген мына машинасына хорошо деп туруп, машинасына барып туруп, ким бери келсер? Серега. Ты не слушай. Камерага эметип беречи. Кандай камера? Гендиге Мына көрдүңүзбү? Мына качып атат. Мына машинасы турат. Азыр укпайсыздар эми. Мен айтып берейин. Жок, хорошо айтып берейин азыр. Тигини алдагы жакта машинасы турган. Машинасы турганда айтты. Тиги бир баласын чакырган. Жүрү машинага барып көрүп көр, звонить эт деген. Тиги жанында барганда прокуратуранын сотрудниктери жанына бара калса, а булар деген туруп машинасын айдап качып келип туруп бакка коюп туруп бекитип салды. Мен келсем, мени жулкулап туруп качып кетип атат. Эртеден бери бир паста көрсөтүп атат. Бул 2 тилкелик нускоочу 1-май Ички иштер башкармалыгында иштешет. Экөө тең бүгүн адаттагыдай кызматка чыгып, анан көчөдө мас абалда жүргөн 2 жаранды бейбаштык менен шектеп алып кетишет. Бирок кармалгандарды каттоочу журналга киргизбей, иштерин жасап жаткан жерден анан прокуратура менен өздүк коопсуздук кызматкерлери кирип келишет. Албетте, анан аларды колго түшүрүү учурунда экөө тең качып кетүү аракетин көрөт. Бирок алыс кетпей кармалышат. Анан териштирүү учурунда аталган Ички иштер башкармалыгынын жетекчиси да келет. Не oldu? Бұл участковыйлар. Ким бияқта старший прокурор? Группа, которая сюда приехала, ССБ, обнаружили, что это был один избитый, без документов доставленный. При опросе этого задержанного он говорит, что его избивали сотрудники. Сначала, говорит, помимо в завязанном виде, потом, говорит, сюда привезли, телефон, деньги отобрали. А кандай болду эле? Бул деген эки мас көчөнүп бараткан. Анан замечание кылып койдук. Мас болуп кетип баратканына жараша. Экөө деген кийимдери кир мас абалында. Анан биз замечание кылдык. Жолдоштор, сиздер каяктан келип атасыңар десек, сөзгө жакшы келген жок. Протокол жазалы дедик. Протокол жазалы десек, воспрепятствование кылышты. Кимдер? Кимдер воспрепятствование? Эки жана мас болуп биз менен келген балдар. Эки задержанный киши. Рапорт, ничего нет уже. Биз алып келип толтуралы деп протокол жазалы дегенбиз. Протоколду жаздырбай коюшту, жазбай коюшту. Ким алар жазбай коюшту? Ооба. Тапкыр моюн бербей ошол жактан ызычуу кылышты. Опорканын ичинен. Биринчи ГНД алып барганбыз. Силер опоркага алып бардыңарбы? Биринчи биз ГНД алып барганбыз. ГНДдан ровду алып келди дегенбиз. Жо, ГНДдан освидетельствовали? Да, свидетельствовали. Барбы мас абалында дегенде? Масалында бар. Эмне болду? Анан биз опорка алып келдик. Материалды толтуралы. Ызычуу болуп кеткен. Той деп материал толтуруп, за неповиновение. Бирде кагаз толтура албайбыз. Мас абалында болчу. Аябай сөгүнөбүз. Биздин аброюбуз аябай шектелди. Анан биз Ошол жерден актировать эттиңерби? Ошонун баарын тең. Нет, не биз жетишкен жокпуз. Роуду алып келип. Жок, алар роудуга алып келбей ошол жерде кылып аткандасын неметпейт белеңер, документировать этпейт белеңер.
Биз кылалы дегенбиз да. Кылып, роудан кагаздар чыгарып, роудан жазып эметелдеп жетишкен жокпуз. Алар эч бир Объясните, кагаз не дают, как, что прикрыть. Тигилер не дают, да? Жок булар бербейчи. Обстоятельства не поясняют. Даже представители вот КГСБ. Азыр говорит. түшүндүрүп бере бербейсиңер. Мага айтып бергенде ушундай алып түшүндүрүп бербейт белеңер. жөө биз түшүндүрүп бердик. Түшүндүрүп берсең эмне анан кийин булар эч кандай пояснение бербейт деп атат. Жок, биз Сен болгон наоборот нерсени өзүң айтып айтышың керек да. Мынакей келгиле мени тарткыла, момундай болуп атат, момундай болуп атат деп бүт баарын тең айтып беришиң керек да. биз айтып берели десек, келишти. Анан кийин эки болобуз, жана эки биз алып келген адамдарды каяктан эмнесин деп эле колунан жетирип алып кетип калышты. Кой десек болот, прокурордон болобуз. СБ проверка деп эле. Булардын өздөрүнүн жумуштары бар. Анан мейли анан кийин ошол бойдон биз эч бир сүйлөшкөн жокпуз. Анан кийин айтты, сиз түшүнүк кат жазып бере аласызбы деди. Жазып беришиң керек да. Ты обязан дать пояснение происходящему. Мы не Түшүндүрүп поняли, если честно, происходящее. Мы хотели утром. Ордунан дагы бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң бейбаштык менен шектелип, кармалып, анан учурда жабырлануучулар болуп жаткандардын айтымында тилкелик нускоочулар алардын чөнтөк телефондору менен акчаларын алып коюшкан. Андыктан 1-май ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин унаасын тинтүү керек болду. Bir telefon aldık уже. Каяктан алдыңар? Машиналардан ушлар. Азыр айтып атпайсыңар да. Жок, буга чейин алып берилди да. Алган эмес булар Аныңар документтеронбу? Жок, уже мына машинасын качырып келип каттан. На парковке стоит, ну куда? Мына аркасынан Мына Onu alıp kaladın sen. Ыргытып жибербегиле. көтөрсөң жок, ыргытпайт. Өзүң алып көргөсүң. Сен өзүң көрсөт. Тинтүү иштери ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө жана прокуратура кызматкерлери менен өздүк коопсуздук кызматкерлери тегерете чогулган күбөлөрдүн көзүнчө жүргүзүлүп, эч нерсе табылган жок. Болгону текшерүүчүлөрдүн колунда тилкелик нускоочулар качып кетүү аракетин көрүп жатканда алып койгон телефон гана жабырлануучулардын айткандарын далилдеп жатты. Телефонду менин көзүмчө табышкан жок, балдар айтып атат, машинадан Сизге чейин, сиз келгенге чейин бу жерден азыр алдык мына присутствие сотрудника ГСБ. Я тоже видел. Барды көрүлдү, машинанын ичинен телефон ушул машинаданбы? Ушул машинадан чыккан. Азыр кайра биз процессуальный кылып оформить этип, азыр кайра осмотр жүргүзөлү десек, качып кетишти, машиналар жолду турдук. Айла жок, бияка келип токтотушту. А ошондо понятойлор менен измайт еттиңерби? Жетишпей калдык да. Мына телефонуң машинада калып калыптыр деп А эле. какая гарантия, что вы не подбросили? И такие моменты же есть, правильно, нет? Мы же сами не подходим. Териштирүү учурунда райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги дагы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин атынан келген өкүлү дагы чөнтөк телефонуна тартып жүргөн өзүн Акипресстин кабарчысы деп тааныштырган жигитке бул окуя туурасында кайрылуу жасап алышты. Коомчулукка туура эмес баягы маалымат берилип калбасын деп атабыз да бул жердечи. Кылып коюп, каршылык көрсөтпөй, качпай, макул понятойлорду акеле осмотр кылбаса ошол болот эле. Берде качып атышса, кууп атышса, тороп атышса. Бирок ошол убакта представить эттиңерби, что мы сотрудники прокуратуры, Биз сотрудники 11:30-дан бери представиться этип келиппиз. 11:30. А эти участковый каякта азыр бул жерде? Мына. 11:30-дан бери объяснительный берип атышат. Бизден беребиз. А ошол убакта эле баягы бизге чалсаңыз болмок экен. Мен бул жерде силердин өздүк коопсуздук кызматкерлери Жок, туура эле, баарын тең туура эле айтып атасыңар, бирок коомчулукка туура маалымат жеткендей болсун да, мисалы сиз деле как жаран катары мына тартып атасызбы, өзүңүз дагы айтышыңыз керек. Мына момундай болуп, мастар менен кармап келдик деп иштеп атышат. Анан момундай обстоятельства болду деп турупчу. Эртең күнү бүт участковыйлардын баарын тең масты тийбегиле, мас менен кармабагыла десеңер, анда көчөлөрүбүздө мастар менен иштей турган участковый калабы? Вот ушундай суроо, ошондуктан мен сиздерден бирден бир суранып кетем, объективный картинаны көрсөтүп бериңиздер. Что кызматкер өзүнүн укугу боюнча иштеп атат. Өзүнүн жумушун аткарып жатат. Аткарып атат. Эгерде сиз ушинтип, эгерде туура болушуп, эгерде ошо бирөөнүн жарандын укугу бузулуп атса, анда сиздердики туура болот. А эгерде жөн эле масты силер оформить этип атасыңар, сизди кандай кылды деп неметсе, любой мас айтат да, мени неметип атат, минтип атат деп тур. Анан кийин сиз кепилдик, сиз азыр бир сенсация кылам деп тур чыгарып коесуз, а эртеңки күнү участковыйлардын жумушу кандай болот? Ошого сиз объективно кылып берсеңиз, коомчулукка туура маалымат бериш керек да. Ошондой эле белгилүү болгондой текшерүүчүлөр кирип келгенде бейбаштык менен шектелип, учурда жабырлануучу болуп жаткандардын биринин башы канап жаткан экен. Жана тилкелик нускоочулардын отурган үстөлдүн үстүндө кандын издери калгандыктан аны да дайыл катары алып алышкан. А бул дагы ошондойду сизге түшүндүрүп атпайбы? Жантан бери у него
голова в крови. Как нам это Ошондуктан расценивать? мен дагы суранып А эмне кетет болду, элем, башы как, эмне болду? Башын жетекчи катары У него кровь. Скорую сюда вызывали, да? Каны бар, Скорую же вызывали. каны бар деп. эми каны бар болсо, Поэтому в где любом факт, случае что сейчас они проверка Булар масты избили? неметип атабыз Или алардыкы бар болчу, анын баарын териштирип териштиргиле, жүрүшүп давайте анысын териштиребиз. ошону териштиргиле. Эң негизги нерсе коомчулукка эртең мына НТС тартып атат деп атасыңар, коомчулукка туура маалымат берип, баягы эме кылыш керек да. иши кылып райондук ички иштер башкармалыгы да, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү да тилкелик нускоочулардын абалын жеңилдетүүгө болгон аракеттерин жумшап жатышты. Кандай болгон күнү да бул окуяны териштирүү үчүн наркологияга келишти. Вот Мамакеева я писала. Аскарова. Вот они вдвоем были, вот эти двое. Бул жактан анан бейбаштык менен шектелгендер тийиштүү текшерүүдөн өткөндөрү тастыкталды. Тилкелик нускоочулар болжол менен кечки саат 9:30 келип кетиштер. Бирок бир жагдай бул жактан да ачыкталды. Буга чейин биринин башы канап жатат дегендердин бири бул жакка келгенде аман соо болчу экен. При вас ничего не жаловались они, а? Они же там говорили со слов, что нас физически изнасиловали физически. А кто чего не говорили? Нет, Сотрудники. нет. Они ничего не говорили, сказали, а мы говорим, как это так? Они говорят, ну, физически. Ой, да нет, они были очень пьяные, очень пьяные. Крови нигде не было, да? Нигде не было, мы бы написали. Андан соң тилкелик нускоочулардын өздөрүн да текшерүүгө алышты. Я должен зафиксировать. Вот, эксперт есть, пожалуйста. Что-то надо, да? Да, 2 минуты. Тийиштүү текшерүү экөөнүн тең соо экенин тастыктап берди. Андан соң баңги заттарын кабыл алганбы же жокпу текшерилип, ал дагы таза чыгып, акыры колдорунан кан алып жалпы текшерүүгө алып кетишти да өздөрүн мындан ары алып кетишти. Айтсак жабырлануучуларды биз бул күнү жолуктура алган жокпуз. Андыктан алардын сөзүнө таянып айтып жаткан өздүк коопсуздук кызматкерлери менен прокуратуранын өкүлдөрүн уктук. Ал эми тилкелик нускоочулар менен анын жетекчилери өздөрүнүн позицияларын көрсөтүп турушту. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери уланууда. Андыктан окуянын аягы эмне менен аяктаган азырынча айта албайбыз. Кезекте жол тартүүн бузган айдоочулар бул жолкусунда биз өздөрүнүн укуктарын жакшы билип, бирок милдеттерин билгиси келбегендер туурасында сөз кылмакчыбыз. Эмнегедир айдоочулар көп учурда жол тартүүн бузуп, колго түшүп калса эле менин тартип бузгандыгымды далилдеп бер деп коркутуп отуруп алышат. Алардын пикиринде баардыгын видео тасма аркылуу гана далилдеш керек эмиш. Ал эми мындай тасма жок болсо алардан кечирим сурап кое бериш керек эмиш. Өзгөчө мындай тартипсиздик колунда барларда өздөрүн Байманап сезгендерге таандык. Биз мындайларга бир эле нерсе айтмакчыбыз. Байманаптын заманы бүтүп, бүгүн тең укуктук күч алган жана алардын мындай эрке мүнөздөрү эч качан жана эч жерден жардам бербейт. Кайгыл милициясынын кезектеги иш алып барылуу учурунда Токонбаев көчөсүндө тактаганда Токонбаев атындагы чоң көчө турса да, жөө жүргүнчүлөрдүн жолу менен айдаганды сүйгөн айдоочулардын бири колго түшүрүлөт. Правам деп тиги машинемди экинчи машинемди унутуп кетиптирмин. Мындайга түзүрүп тактап коюңуз. Көрсө айдоочу байкебиздин жанында айдоочулук бөлүгү да жок экен. Анысын мойнуна алгач алып, ар кайсы шылтоолорду айтып, кутулам деген окшойт. Сүрөтү жок. Кеч Алматыга баргам. Башка экинчи машинем бардачогуна салып, жаңы права. Айрып кеттим. Сени азыр көрүп алып, буруп кеттим. Ишенсең жүрүлгө. Ишенбесең азыр балама чалам ойготом анда. Эми ишенгенде байке бизде азыр рейд жүрүп атат. Атыңыз ким? Атым Келгенбек. Байке, азыр бизде рейд жүрүп атат, анан билесиз, права жок. Айдаган Жок, мен унутуп кеттим, права бар меники. жок. Азыр унутуп кетсеңиз дагы айдаган болбойт сиз. Мен азыр эстедим аны. Азыр эстесеңиз машинени стоянкага алып барыш керек. Эмнеге? Правамды алып келип берет азыр. Келгенбек байкебиз эмнегедир улам 3 унам бар. Алардын баарына документтеримди салып жүрөм деп кайталап жатты. 3 унасынын бар экенин инспекторлорго кандай кызыгы бар билбей койдук. Анткени негизги маселе азыркы тартип бузуп кармалгандыгында болчу. Меники, например, 3 машинем бар. 3 машинем ар бирине салып жүрөм, мынтипчи.
Бир эмес 3 машинем бар. Можешь по базе пробить. Сіз водительсізде тұрау. И водителем не я права в кармане не ношу. Ну это уже... Где? Покажи, что ты на основании этого Ну, имеешь это уже право. ваши Покажи в дела. правилах. Хорошо. Ваши дела. Хорошо. Покажи в правилах, что человек без прав машина на стоянку ставится. Сейчас хорошо. Покажи. Айдоочу талап кылган жол тартибин көрсөткөн китебинде инспекторлор алып чыгып беришти. Эрикпестен окуп да беришти. Бирок Келгенбек байке ага да бир шылтоо алып чыкты. Статья 244. Управление водителем транспортных средств, не имеющим при себе документов, предусмотрит правилам дорожного движения. Штраф 500 сом, стоянка. Это выбор. Или это, или это. Тура? Или это мисс. А что? А здесь кроме стоянки не работает. И мне. Кроме стоянки не работает. Какой выбор здесь? Вот 500 сом. 500 сом этот вы будете оплачивать в кассу при получении прав. А стоянку ОВД зачем ставить? Потому что вы без прав. Это вот что за документ? Не, это что за документ? Управлением, водителем, транспортом. Это что за документ? Бяган көрсөтпөйсүң, эмне бул? Учет работ по надзору за дорожным движением. Жол тартибин китебинде көрсөтүштү. Ага да 3 унаасы бар байкебиз алым сынбады. Иши кылып баласы келгиче бир топко чейин убакыт чоюп отурду. Силер менин машинам 50 000 доллар турат. Согуп алсаңар ким жооп берет? Мен жооп берем. Жооп берет. Чем Мен жооп есть чем берем. отвечать? Так как я при себе имею водительское удостоверение. Не, я спрашиваю, есть чем имущество отвечать? Вот. Держу, Көрөңүз. Менин правом бар. Хорошо, менин да правым бар. Кандай правом? Азырап келип берет. Азырап келип берет деген жок байкам. Жазылып кетти. Акыры анысы да жетип келди. Мында да буга чейин 3 унам бар деген байкебиз анан баласы менен мактанайын деди окшойт. Бул жыл менен юриспруденция факультетинде окуган баласын азыр инспекторлорго баарын түшүндүрүп берет деди окшойт. Бирок анысы да көрүнүктүү эч нерсе айта албады. Баласы атасын тартыппы буга чейин Келгенбек байке сурап көрүп чыккан китептерди эми баласы да сурап баштады. Эң кызыгы атасы мактанган юрист баласы инспектордун айтканын телефонун чукуп текшермей болду. Ну и что? Ана бар бул стоянка бар. Бар бул? Кандай бар закондо? Бар болгон Жок, көрсөткүлө да ошо. Статья кайсы? Кайсы статья? Административный кодексте болуш керек статья. 244. Там написано, что надо машину ставить на что. Машина водительский удостоверение жок, айдалып жүргөндөн кийин, анан не в трезвом состоянии айдап жүргөндөн кийин машинанын Я же в трезвом состоянии. Жок. Если до Нет. Примерлерди приводить. Азыр мына балам силерге административный кодексти ачып көрсөтүп берет. Кандай болгон күнү да бул айдоочу байкебиз айыпына токтотуу жайынан кутулуп кетиптир. Бул маалыматтарга ылайык айдоочулук күбөлүгү мунамдын ичинде эле болчу деп отуруп алган. Бирок бул аны жөө жүргүнчүлөрдүн жолу менен айдагандыгы үчүн жоопкерчиликтен артыла алган жок. Тийиштүү протоколдор ордунан толтурулду. Жаныбек кызы, Тахмина, качан жылкысыз? Там все написано. Жок, качан жылкы болосуз? Все там написано. Жылыңыз канча болот? Бери карай. Бул кыздар болсо мас абалда унасын башкарып баратып инспектордун колуна түшкөн. Бирок албетте эркелеп, кыз киши болгондон кийин бир аз мүнөзүн көрсөтүп, жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүшкөн. Эки курбу мынтип биздин чыгармачылык топ келгиче наркологиянын ичинде чаң чыгарышыптыр. Сиздер билесизби, жашаган жериңиз? Карабалта, Карабалта? улица Африканка, чөчүнө. Мынтип Карабалта шаарынын Африканка көчөсүнүн тургуну ар кайсын айтып отуруп тажаганбы? Акыры инспекторго кыргызча сүйлөдөп байкабай, өзү орусча айтып алды окшойт. Биринчиден кыргызча вопрос задавайте, анан... Хорошо, жашаган жериңиз? Биринчиден, не, послушай. Биринчиден не дедиңиз? Биринчиден. Экинчи квартира? Не, не стоит, подожди. Жакшылап кыргызча үйрөнүп анан айтыңыздар. Хорошо, биринчиден. Хорошо. Кыргызча тилде үйрөнбөйсүздөрбү? Ага, говорите. Эмне айтып кала? Эмне иштеңиздер? Кандай дейсиз? Эмне иштеңиздер? Сиз биринчиден сразу эмне иштиң эмес, кайсы жерде жашайсың, кайсы жерде туулгансың, ошол вопростор. Эмне иштеңиздер? Где биринчиден кай жерде токтоттуңар? Эмне болду? Все можешь сейчас сказать. Подай трубочку. Помылась. Уже маленько отрезвела. Давай. Может, ничего и не покажет. Все, наверное. Мынтип элди кыргызча сүйлөткөндү жакшы көргөн өзүн Тахмина деп тааныштырган айдоочу кыз бирде кыргызча, бирде орусча сүйлөп отуруп текшерүүдөн да өттү. Анан кайра баягы жоругун баштады. Можете, где вы остановились, чем-то остановили?
вопрос. Биринчиден кыргызча вопрос всегда берип жүрүңүз. Биз Кыргызстанда турабы байке? Не надо нам нечем вопрос задавать орусча. И как будто бир жак. Вы туда тоже камера бербейсиздер, байкеша. Оператор кто вы? Сиз кыргызча сүйлөп атасыз, өзүңүз орусча сүйлөп атасыз. Жок, потому что мен да бергим келип атат. Буларга орусча бергим келип. И берсин. Андан кийинки жоругу тийиштүү текшерүүдөн өткөндүгү туурасында кагазга кол коесузбу дегенде башталды. Кыздын чуркап келип айткандары бизге бүгүнкү күнгө чейин табышмак бойдон калууда. Вы не имеете права чужой адамдын колун отказ жазганга, эжеке. Вы кто такая? Вы можете мне представить, кто вы такая? Мен зато бирөөнү өлтүргөн жокмун, биринчиден. Экинчиден, сизден качкан жокмун. Во-вторых, вы не представили, кто вы такой. Кечинде сотрудник в каком проспекте жүргөнүңөрдү. Üçüncüden, вы объясните, что вы кто такой. Эч кимге айткан жоксуз. Давайте я вам сделаю так еще. Вы, да, вы считаете себе, силер кимсиңер. Вы удостоверение покажете. Биринчиден. Эмне деп өзүн актабасын, Тахмин аттуу кыздын мастыгы такталган соң унаасы менен кошо тийиштүү жайга жеткирилди. Документтерин көрсөткүсү келбеген кыз эмнегедир ушул бойдон үйгө кетем деп ойлогонбу Айтур айыпына токтотуучу жайынан чыгып кетүүгө шашылды. Бирок алыс кете албады. Анткени документи жок кишини мындай учурда өздүгүн тактоо үчүн ички иштер башкармалыгына жеткиришет. Роуду барасың, неге документин бересің? Мне не надо. Не, во-первых, Коркуп кеттиби Айтур катып жүргөн документинин кср көчүрмөсүндө алып чыгып берди. Мынтип инспекторлор тийиштүү протоколдордун баарын тең 1989-жылы туулган Субанкулова Тахмина Жанатбекованын атына толтуруп, өзүн 4 тараптуу көздөй кой беришти. Так, по данному факту могу сказать то, что данная девушка управляла автомашиной по проспекту Мира в северном направлении. Левым поворотом не подчинилась знаку 414, то есть левый поворот запрещен. При остановке не подчинилась, при дальнейшем остановке путем преследования данная девушка оказалась, то есть управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также при составлении протокола, также и при доставке в Государственный наркологический центр данная девушка вела себя агрессивно, выражалась, сопротивлялась. После чего ее автомашина водворена на штрафстоянку. В отношении нее был составлен протокол по статье 238, частью 1 управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также по статье 235, частью 1 неподчинение дорожным знакам и по статье 234, частью 1 тоже, то есть не выполнение закона об остановке транспортного средства, то есть сотрудниками милиции, то есть неподчинение. Эсерге салсак, ТВга ул көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымат келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.